Бул жерден биздин асказаларды көрсө болот экен. Лифтти бузуп албаш үчүн монтип жаап коюшат. Балдарга жашоо кандай болот? Вау! Мечта го, мечта. Ким ушундай вообще квартираны мечтать этет? Кандай деп ойлойсуздар? Баасы канча болду экен? Күйөөңө тамак жасап бергин келе турган эле кухня экен да. Кандай деп ойлойсуздар? Бүгүнкү күндө турак жайлардын баасы биздин кыргыз элине, карапайым калкка жеткиликтүү же өтө эле кымбат болот абы? Салам достор, бүгүн сиздер менен ОСК Кыргызстанда жаңы чыгарылыш. Бүгүн биз Борсан Construction курулуш компаниясынын турак жай комплекси Космостун бүгүнкү күндөгү эшигини жана бир батирге сиздерге обзор жасап кетебиз. Анда эмесе кеттик. Бул жерге киргенде эшикте бул жерде охрана бар экен. Бул жерге келип суроолор бар болсо көрсө болот. Анан бул жерде детский площадкасы бүгүнкү күндө кровлясын көрсөңүздөр болот. Канчалык мындай бүгүнкү күндө балдарга көп жерде көрүп аткансыздар. Мен обзор по дворамды эгер көргөн болсоңуздар, жөн эле толтура цементти эле куюп салгандар бар. Көргөндөр болсоңуздар. Биз бул жерде көрүп атабыз жакшынакай детский площадка экен. Келиңиздер айланып көрөбүз да. Бул жактагы ыңгайлуулугуну, жашоонун бүгүнкү күндөгү бул жакта турак жай комплексиндеги балдарга жашоо кандай болот, ойносо болобу, кичинеби, чоңбу, ошол боюнча көрсөк болот. Коро анчалык деле чоң эмес экен, чынын айтканда. Бирок бул жакта эки эле блок үй бар болгондуктан, балким балдарга жакшы эле туура келе турган эле болушу мүмкүн. Көбүңүздөр билгендей, коrodо көп нерсе болуш керек. Мисалы, бул жерде эң жетишпеген нерсе бул жашыл дарактары. Өзүңүздөр көргөндөй, эмелерди коюп тур, бирок бүгүнкү күндө эч кандай насаждение жок, гүл же болбосо дарак өспөйт. Балким жанындагы болгон даракчалар кичине жашылчаны көбөйтүп турган болушу мүмкүн. Ошол нерсеси чын айтканда мен үчүн бүгүнкү күндө минус. Эмнеге дегенде, күн часырап турганда бул жерде эчтемкеде ойной албайсың. Азыр бул үйдүн көлөкөсү түшкөндүктөн кичине болсо дагы балдарга мындай жакшы болуп атат. Футбол зонасы мага өбдөн жагып атат. Эмнеге дегенде, бул жерде үстүндө эле жаап коюшуптур, сонун экен. Балдар футбол ойноп аткан убакта катты тепкенде айнектер сынып кетиши мүмкүн. Ошону жакшы кылып жасап коюшуптур. Эмнеге дегенде, коро бул курулуш компаниясынын жүзү деп айтсак болот. Эгерде курулуш компаниянын двору ушул коросу жакшы жасалган эмес болсо, мындай туугандар келет да, үй алганда туугандар келет, көрөт, жакшы куруптур, сонун жилой комплекс экен деп элдер көрүп, ушул кайра баягы сарафанный реклама деп коет го, ушундай реклама каттуу болот. А эгерде двор жаман, жакшы бүтүрүлгөн эмес, кичинекей болсо, анда элдер койчу, жилой комплекс анчалык деле эмес экен, мындай баягы жактан эле алыш керек экен, эмнеге деген ал жакта сонун турбайбы деген бүгүнкү күндө ассоциациялар бар. Келиңиздер, бул жердеги бааларды көрөлү, канча сом турат, канчадан сатылып атат, бир квартирага обзор жасап кетебиз. Турак жай комплекстеринде бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей баардык эле мүмкүнчүлүгү жок адамдар деле жашайт. Мүмкүнчүлүгү жок дегенде бул финансы жактан эмес, ден соолук жактан деп айтсак болот. Ден соолук жактан мүмкүнчүлүгү жакшы болбогондорго могул пандус боюнча өтө кыйын да. Көп курулуш компанияларынын үйүндө пандус өтө мындай түптүз болот да. Мындай чыга албайсың, кыйналасың. Бул жердеги бүгүнкү күндө сниптер боюнча кандай соблюдение болгонун билбейм, бирок коляска менен келип чыга турган болсо, бул жерде өтө жакшы пандус жасап коюптур. Бирок бүгүнкү күндө пандустан эгерде кышында жамгыр жаа берип, кар жаап, бул жер тазаланбаса, катуу болуп калат. Катуу болуп калган убакта бул жер тайгалак болуп калат, баягы муз болупчу. Ошол убакта түшүш кичине кыйыныраак болот. Көбүнчө ушундай пандустарды мондайдан алып туруп, үстүнөн жаап коет. Суу болбосун, кар болбосун, муз болбосун деп. Кандай деп ойлойсуздар? Ушуга деле бүгүнкү күндө көңүлдү катуу буруш керекпи же буруш керек эмеспи? Комментарийге өзүңөрдүн оюңуздарды жазып коюңуздар. Бул жактагы дагы бир плюс жагын айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндө бул жерде машиналар корого кирбейт экен жана койбойт экен. Мындайдан решеткалары жабылып турат. Машиналар үчүн өзүнчө кире турган жай бар экен. Ушул жак менен туура келип, бул жакта парковочный местага кирип көрсө болот экен. Келиңиздер көрөбүз, бүгүнкү күндө орточо канча бул жерде парковочный место бар машиналар үчүн. Унаа токтотуучу жайы чынын айтканда жакшы жасалыптыр десек болот, бирок мен техник эмесмин. Үйдүн түбүндө бир этаждуу парковочный место бар экен. Бул жерде орточо эсеп менен жазылгандар боюнча 65 машинага токтотуучу жай
жай бар экен. Көбүнчө бүгүнкү күндө жаңы система менен куруп жаткандардын үйлөрүндө -2 этажга чейин парковочный зона жасап жатышат. Булар эски стандарт менен курулгандыктан буларга бир этаждуу эле парковочный место бар экен. Бүгүнкү күндө лифттер Sky Elevator'дан коюлуптур. Көбүңүздөр билгендей, үй курулуп аткан убакытта лифтти бузуп албаш үчүн монтип жаап коюшат. Эми мененчи ичинен запасной монтип жасап туруп, лифт бузулуп калбасын, ремонт кылып аткандар чийип салбасын деп ушинтип жаап коюшат. Ошон үчүн баягы жаңы үйгө киргенде сразу эле айнек менен сүрөткө тартуу эмеси жок. Поэтому кичине күтүш керек болот. Этажда бүгүнкү күндө 5 батир бар экен. Бул жерде көрсөңүздөр болот, ремонт жасап жаткандар көп экен. Эшиктерин ачып коюптур. Азыркы күндө бул жакта Газпромдон келишип, бүгүн газ спускать этип аткан күн экен. Баардык жашоочулар бүгүнкү күндө үйүндө баягы газды берүү убактысы болуптур. Газпромдогулардан комментарий алайлы десек, бербей коюшту. Балким ошол боюнча башка чыгарылыштарда силерге маалымат беребиз. Бизге бир ушул үйдүн батирдин хозяйны бизге өзүнүн батирин көрсөткөнгө уруксат берди. Келиңиздер ошол батирге бир көрсөтөлү дагы, анан бааларыны бүгүнкү күндө бул жерде канчадан турат, ошол боюнча сүйлөшөлү. Келиңиздер бул квартирага сиздер менен бирге обзор жасайбыз. Кирсеңиздер эле бул жерде ортосунда прихожий бар экен, узун. Анан бул жака зал, бул жагы туалет, бул жагы кухня экен. Анан бул жагында спальня экен. Келиңиздер бул жерде көп турсак болбойт, бирок айтып берейин. Бул жерде зал экен. Орточо бул квартира 2 комнаталуу, 75 квадратный метр. Потолоктору 1-3 метр экен. Орточо эсептегенде, бул жагы уктоочу комнатасы экен. Ата-энесинин бөлмөсүнөн кийин бул жерде өзүнүн французский балкону бар экен. Келиңиздер бул жактан көрөлү. Бул жерден биздин аска залорду көрсө болот экен. Айнек бул дворго карайт экен. Келиңиздер залын көрөлү. Вау, вообще прям мечта го, мечта. Ким ушундай вообще квартираны мечтать этет? Мен прям күнү-түн мечтать этем мындай квартираны. Прям дизайнерский ремонт экен. Прям жагып атат. Кандай деп ойлойсуздар? Баасы канча болду экен? Эң эле үй кожокейлерине жакчу нерсе бул ашкана. Ашканасы билбейм, өтө сонун экен. Жагып атат. Баягы тамак жасагың келе турган эле, күйөөңө тамак жасап бергиң келе турган эле кухня экен да. Комментарийге жазгылачы өзүңөрдүн оюңуздарды. Кандай экен сиздерге жагып атабы? Ушундай үй кожокейлерине ушундай кухнялар болушун каалайсыздарбы? Дворду көрдүк, үйдү көрдүк. Кантип ойлойсуздар бул жерде бүгүнкү күндө 1 чарчы метр канча сомдон турат? Азыр биз HouseKG кирип, бул жерден өзүбүз анализ жасап чыктык. Ушул эле жерден 14-этаждан, 16-этаждан 75 квадратный метр батир $130,000 сатылып жатыптыр. Ремонту менен экен. Орточо бул жерде 1 чарчы метр $1,700-1800 ремонту менен сатылып жатыптыр. Орточо $1,500 сатылгандар бар экен. Бир бөлмөлүү батир бүгүнкү күндө бул жерде $87,000 кымбат экен. А 2 комнаталуу батирлер болсо, бир 60 квадратный метр бул жерде объявлениялардан көрүп калдык. Алар болсо 100,000ден өйдө экен. Кандай деп ойлойсуздар? Бүгүнкү күндө ушул баа биздин Кыргызстандын жарандарына көтөрүмдүү же көтөрүмдүү эмеспи? Эмнеге дегенде, акыркы убакта 3-4 жылдын ичинде эле 1 чарчы метр батирлер $500 чейин кымбаттап кетти. Балким мурун эле 1-2-3 жыл мурун бул квартираларды сатылып аткан убакта $850, балким $650 деле старт башташкан. Кандай деп ойлойсуздар? Бүгүнкү күндө турак жайлардын баасы биздин кыргыз элине, карапайым калкка жеткиликтүү же өтө эле кымбат болот абы? Эгерде сиздерге ушундай чыгарылыш жаккан болсо, биз сиздерге ушундай турак жай комплекстерди обзор жасаганга аракет кылабыз. Сиздер менен мен, Роза Калмырзаева, ОСК Кыргызстан YouTube каналынын алып баруучусу. Комментарийге жазыңыздар, кайсыл районду же болбосо кайсыл турак жай комплексти обзор кылып кетели. Катталууну унутпаңыздар.